Башыңызга түшкөн кыйынчылык, бале, кырсык, банкроттун бардыгы сиз үчүн бактылуу болгондун эшиги деп айтса, урматтуу бир тууган, туура болот. Эгерде сиз ошол мага берилген сыноо, мага берилген фитна, мага берилген кыйынчылык мени жакшы жакка жетелейт, ошону менен менин даражам көтөрүлөт, бул Кудайдын мага берген болгон ырайымы, мейирмандыгы деп түшүнсөңүз, жан дүйнөңүздө ырахаттануу пайда болот. Ошол кыйынчылыктын өзүнөн ырахаттануу, урматтуу бир тууган, ошентип өзүңүзгө сиңдирген болосуз. Билесизби, адамдар кыйынчылык келгенде ыйлайт, кыжылат, капа болот. Бирок ошондо сиз сүйүнүңүз, анткени Кудайдын сизге берген жакшылыгы. Эгер ошентпей койсо, анда сиз билбей калат элеңиз дагы түбөлүк бактысыздыкка кирип кеткен болор элеңиз. Алла Таала адамдарды эмне үчүн ар кандай кыйынчылыктар менен сынайт деп сурайбыз биз. Бул суроо туура эмес. Анткени бизди Кудай Таалам жараткан. Болгону Кудай эмне үчүн жараткан деген суроону сурап, биз максатыбызды билип алуу үчүн керек болот. Бирок Кудайга барып, эмнеге ушундай сынадың деп сунаганга, урматтуу бир тууганым, болбойт. Кудай Таалам өзү билет кимди жараткан. Атабызга барып эмне үчүн эркек болуп калдым деп сурай албайбыз. Эмне үчүн эркек балалуу болдум деп атабыз дагы айта албайт. Анткени ал Кудайдын бизге берген урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудайым бизге канчалык ден соолук, канчалык өң баш эмне берсе, ошого ыраазы болуп, ошого жараша сыноо болорун эстен чыгарбашыбыз керек. Эгерде сиз аял болуп жаралсаңыз, сиз ага эмне эркек болгон жокмун, эркек болсом антет элем, минтет элем дейсиз. Жок, урматтуу бир тууганым. Аялдын аял болуп жаралгандыгы ошого жараша бериле турган сыноосу болот. Эркектин эркек болуп жаралгандыгы ошого бериле турган жараша сыноосу болот, урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар жынысын өзгөртүп, ошо Кудайдын бергенине нааразы болуп, ошону башка жакка бурганга аракет кылгандар, булар Кудайдын каргышына калган, бактысыз болуп калган адамдар, урматтуу бир тууганым. Биз колубуздан келишинче, урматтуу бир туугандар, этиет болушубуз керек. Аллах Таала чыныгы адилеттүү жана чексиз мээримдүү зат. Ал пенделерине эч качан адилетсиз мамиле жасабайт. Эстен чыгарбашыбыз керек. Кудайдын ар бир кылып аткан ишинде адилеттүүлүк бар. Демек, ошого биз татыктуубуз. Алла Тааланын адилеттүүлүгүн түшүнүү үчүн бул дүйнөнү да, акыретти да эске алуу кажет. Бул дүйнө убактылуу, ал эми акырет түбөлүктүү. Бул дүйнө болгону акыреттин айдоо талаасы сыяктуу кыйынчылыктар, оорулар Алла Таалага ишенген жана сабыр кылган адам үчүн ибадат сыяктуу кабыл алынат. Көзү көрбөгөндүгү үчүн бул дүйнөдө 60-70 жылдык кыска өмүрүндө бул дүйнөгө тиешелүү утурумдук жыргалдардан куржалак калган момун мусулман пенде сабыр кылса, бейиште түбөлүккө чейин эч ким көрбөй турган жакшылыктарга туш болот. Адам баласы буга чын жүрөктөн ишенип сабыр кылса, Алла Таала анын кайрымын эселеп берет.